жаңырган жылда жакшы тилек, жакшы үмүт менен алдыга карай умтулуу үчүн биздин элибизде ушул эң бир ыйык жөрөлгөлөрдүн бири аластоо салты бар. Анда биз эфирибизге ардактуу коногубузду чакырып алганбыз. Баштаганда эле аластап жакшылык менен баштайлы деп. Ооба. Биздин бүгүн таңкы эфирибизде Норус майрамын биздин таңкы берүүбүздү ачып берүү үчүн атайын Умай апабызды чакырган болчубуз. Жаңылкан Досалиева апабыз бүгүн бизде таңкы мейманда. Саламатсызбы апа? Саламатсызбы. Арбаңыздар, кагылайындар. Бүгүнкү ушул жаңы жылыбызды, Норус майрамыбызды сөзсүз түрдө Кыргыздын бир кичинекей салты менен, аластоо ырым-жырымы менен башташ керек экен. Албетте. Норус күнү бул ачасыз, аласыз болбойт да. Анда Норус болбой калбайбы? Алды менен мен телекөрүүчүлөр менен кыргыз эли менен амандашып алайын. Арбаңыздар, касиеттүү кыргыз элим жана кыргызстандыктар, бүгүнкү жадыраган жаз майрамыңыздар менен көктөм улустун улуу күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыбызга жараткан Кудайым жакшылыктын насип кылсын. Алас, алас, ар баледен халас. О жараткан, бүгүн күнгө чоң майрам кирип келди улустан. Улустун улуу күнүндө сүмөлөктөр кайнады жети дуан элимде. Алас, алас, ар баледен халас. Салттуулукту сактап, түшкөн кутту кармап, Теңир ата колдоп, Умай эне жалгап, жаңы жыл келди, жашартып элди. Алас, алас, жакшылыкка жанаш. Жер жарылып чөп чыксын, желин толуп сүт чыксын, берекесин берсин дейин куттуу кыргыз калкымдын. Алас, алас, жакшылыкка жанаш. Эгемен кыргыз калкымдын кампасы данга толсо экен, өрүшү майга толсо экен, кыдыр дарып кыргызды ырыс кылуу болсо экен. Алас, алас, ар баледен калас. Алас, айдан аман бололу, жылдан эсен бололу. Быйылкы жыл элибиз үчүн жерге бизде жакшылыктын нишаны болуп, элибиз ынтымакта болуп, жерге бизде тынччылык болуп, токчулук, молчулук, ырыскы, кут, оомат дөөлөт кыргыз элим менен бирге болсун. Алас, алас. Айтканыңыз келсин апа. Амин. Ушу тилектер кабыл болсун, кагылайын элиме болсун, журтума болсун, ушу келечек муундар үчүн болсун. Бүгүнкү ушу ыйык касиеттүү чоң майрамыбыздагы бата тилектин баары Кыргызстанда жашап аткан жалпы эл журтубузга болсун. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Ал эми ушул майрамдардын көпчүлүгүндө эле жакшы кабыл тилектер орундалат, бирок эң эле көп бири-бирине бата берип жакшы үмүт арткан майрамдардын бул эң сап башына турса керек Норус. Албетте, албетте. Бул Норус улустун улуу күнү деп да айтылат, көктөм майрамы деп да айтылат, жаз майрамы деп да айтылат. Биздин ушул майрамдарыбыздын эң эле ыйыгы, эң эле бийиги, эң эле касиеттүүсү ушул Норус. Анткени башка майрамдан айырмасы бул сүмөлөк кайнатаарда бир ай чогулабыз. Жолбозо шаарда коңшу колоңдун баары келет. Сырттан да тууган туушкандарын келип, ар биринин ой тилеги ошо аралашып атканда, алардын ар биринин батасы баарыбыздыкы уйут да. Көптү кушса көл болот дегендей баарыбызды уйут. Ошол күнү бир да адам терс ойду ойлой албайт. Жалаң гана жакшылыкты ойлоп жаратканга жалынат. Анан кантип ушул чоң майрам эмес, бул аябай чоң майрам. Мен жана да айтып кетем, бул касиеттүү ыйык майрам депчи. Анткени сүмөлөктү ошо мынакей баарыбыз ооз тийдик, сүмөлөктү ооз тийип жегенде дагы, ошол күнкү дасторкондогу даамга дагы баягы Куран түшүлүп, анан бата тилек кылынып, ушундай бир жакшы маанай, жаңылануунун, аруулуктун, тазалыктын белгиси катары муну ар бир кыргыз баласы кабыл алат да. Ошон үчүн бул албетте аябай чоң майрам. Анан бул майрамдын бир
жышаны дейбизби, жакшылыгы дейбизби, акыркы жылдары абдан бир жакшы, тереңирээк майрамдалып келе жатат окшойт. Сиздерге көбүн эсе байкалат болуш керек, анткени сиздер бери дегенде эле эки доорду көргөн инсандарсыздар. Албетте. Акыркы жылдары Норус майрамынын майрамдык мааниси өзүнүн күчүнө кирип жатат окшойт. Албетте. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, баягы Советтер Союзу учурунда буга деле тыюу салынып калбады эле, чынын айтыш керек. Майрамдай албай эле билишсе деле баягы өздөрүнчө кичине баягы эме кылган болуп, бирок мындай чоң деңгээлде өткөн эмес да. Анан эгемендикти алгандан кийин анан бул өзүнүн күчүнө кирди да. Өзүнүн күчүнө кирип, өзүнүн биз баягы улуттук чында Кыргызстандын улуттук майрамдарынын бири да бул. Ошо тамак аш майрамы деги эле улуттук кийим, же болбосо баягы башка жана улуттук оюндар дегендей эле бу дагы өзүнүн күчүнө кирип, ошо сүмөлөк кайнатуу Норус майрамы аябай жакшы иштердин нишаны болуп атат да. Анан мына эгемендик алгандан бери биз баарыбыз эле аралашып жүрөбүз. Мындай өкмөттүк деңгээлде республикалык масштабта иш жүргүзүп атат. Азыр мынакей Баткенде болуп атат, дагы башка жактарда болуп атат. Бул дагы жакшы. Бул дагы ошо биздин мамлекетибиздин ушу көңүл бөлгөнү, ушу элибиздин ынтымагы үчүн, ушу жергибизде тынччылык үчүн кам көргөн деп айтсак болот. Анткени ошол күндөгү адамдардын бири-бири менен болгон маанайлары баягы эски жыл кетти, жаңы жыл келди деп жаңы кийим кийинишип, бири-бири менен баягы эски тааныштарын унутушуп, кучакташып, ушу бир жаңы жылда бул биздин чындачы күн менен түн теңелген жаңы жылыбызда, жаңы жылда жаңы ийгиликтерге жетишелик, Кудайым бизге ден соолук берсин, ушу быйылкы жылыбыз ак жолтой жыл болсун деп ар бир библиода азыр ачы алас менен баштап ушу жакшы тилектерди айтып аткан учуру. Мына бүгүн эртең мененден баштап эле, деги эле мына жаздын алгачкы күнүнөн баштап эле сүмөлөк кайнатылып баштабадыбы? Анткени мен муну айтып аткан себебим, мына мен силерге алып келген сүмөлөктү дагы мындан бир 2 жума мурда ошо 95-чи мектептин мугалими Гүлнур деген келин ушу 2-чи жылы сүмөлөк кайнатып атат. Бизди чакырды эле. Биз барып ошол жерде болуп түнү менен бата тилек кылынып, анан келдик. Анан ошо келиндин жасаган сүмөлүгүнө мен сизге ала келдим да. Ыраазычылык билдиребиз. Анан бул негизи кыргыз эли жаратылыш менен жоругушкан, байыртан эле бул жаратылышка өтө маани берген эл эмеспиз. Андан кийин бул майрам биздики өтө атам замандан бери, алмыстактан бери майрамдалып келаткан майрамдардан болсо керек. Сиз улуу муунду, мурунку муунду да көрүп калган адамдар катары ошол кандай майрамдалчу эле сиздин ата-апаларыңыздар, мисалы? Бизде эми мындай да. Биз мурда баягы кичинекейибизде мен жана дагы айтып өттүм. Мен өзүм Таластан болом. Бизде айылда апамдар көжө кылар эле, чоң көжө деп койчу. Анан көчө деп койчу. Анан көчөдөгү апалардын баары келишчи, аксакалдар келип алып, анан апам чоң көжөнүн айырмасы 7 түрлүү даам кошот, ушундай эле кылып бышырат. Анда эле анан анда деле бата тилек Куран окутуп, албетте бата тилек менен улам жана 7 даамды салганда дагы баягы жыт чыгарып, 7 тогоч кылганда дагычы анан чоң көжө кылар эле да. Анда деле мен эсимде ошо айылдалар келип алып, калоо тилек айтып, бата тилек кылышып, анан бирок ошо кездегини мен азыр элестесем, ошо көчөдөгүлөр бир жаңы кийим кийинчи да. Апам айтчу да, бүгүн жаңы кийим кийинелик депчи. Анткени мынакей түн менен күн теңелип жаңы жылыбыз келди. Жыл тогошту. Анан мындай, андай деп эле апамдар тим эле бир ушунча бир өздөрүнчө эле бир шайыр шатман болуп эле бир ушундай бир чоң нерсеге даярдангандай болуп, даярданганын мен көрүп калдым, чын айтсамчы. Анан бирок бизде ошо чоң көжө кылышчу. Анан кийин эгемендикти алгандан кийин азыр баардык жерде бул кенен куласын жайды. Бирок ага чейин апамдар ошо коңшуларыбыз келчи, айыл келчи да. Анан азыр баягы жогорку деңгээлде өтүп атат, бирок азыркы кезде көбүн эсе сүмөлөк кайнатылып калды. Азыр бизде деле Таласта деле сүмөлөк кайнатып калыштыр, сүмөлөктү кайнатат экен, бирок чоң көжөнү да албетте жасагандар бар, бирок сүмөлөктө. Муну мага көптөр соо берип атат. Мунун эми кайсынысы депчи, кайсынысы экөө тең эң сонун чоң көжөнү жасайм дегенде анда жасагыла. Сүмөлөк кайнаткандар сүмөлөк кайнаткыла.
кеп баягы кайсысын эмес, кеп баарыбыздын бата тилегибиз, оюбуздун агарышы, бирибизге жасаган жылуу маанай, ниетибиз, тилегибиз, ниетибиз ошону Кудайым кабыл кылсын. Биз ошол жерде сүмөлөктөлүп, чөңгөжө жасайып, ошол жерде отуруп алып, биз кыргыз элине тилек кылабыз. Биз келечек муундарга өсүп келаткан кичинекей жаш нарыстыбер үчүн дейбиз. Ошонун баарын жараткан Кудайым кабыл кылса экен дейбиз. Ошон үчүн сөзсүз эле муну жасап анан дебеш керек. Баарын ар ким өзүнүн баягы илгертен келаткан кээ бир жерлер жана айтып атпаймынбы, чөңгөжө деп өзү каалаганын жасасын. Мунун баарын туура түшүнүш керек. Эптин баары ошо биздин башында бисмилла деп Куран окуп, анан бата тилек түнү менен тилек кылганыбызда. Мына эң чоң нерсе ошол. Тилектин күчү. Жакшы тилек жарымыбыз деп, ал тилектин жараткан Кудайга жеткени болсун. Ошону биз ойлошубуз керек. Анан ошо негизи эле жаздын алгачкы күнүнөн баштап эле жаңыланууду атпайбызбы? Жаз жарыш күз күрөш дегендей жана айтып өткөндөй жер жаралып чөктү. Дегире жан жаныбарга кыймылга келип, адамдардын дагы негедир күн жылып, маанайлары башкача болуп, жан дүйнөлөр толукшуп, бири-бирине мейирим болуп, ушундай бир башкача көрүнүш болот да, мына жаздын алгачкы эле күнүнөн баштапчы. Мен ойлойм, ушу апаларыбыз дагы ушу билген экен. Эми бу дагы баягы айтылат го, илгери ошо жанагынтип апа балдары ыйлаганда анан кийин ачка болуп, ошонтип анан казанга салып кайнатып эртең менен буламык болуп калган экен дегенде баягы уламыштар бар, албетте. Баягы ушинтип уламыш айтылып келет. Мен ошол уламышты дагы азыр мындай ойлонуп карап отурсам, ошол уламыштын өзүндө сыр бар. Ошол уламыштын өзүндө бул жерден ар бири кичинекей буудай алып келип, бир коңшусу кичине бир уч буудайды салып, бир уч арпаны салып, кичине бирөөнүн эгерде мейиз болсо мейиз салып, анан таза эчтекеси жок жанагынтип бир апа келип 9 баласын ээрчитип келип алып, менин үйүмдө эчтеке жок эле, бирок 9 ташты алып келдим элем, ушуну дагы жакшы тилек менен салып коеюнчу деп салгандын өзү ушул жерден мындай терең маани берсек, ушу ар биринин баягы көптүксө көлбөттөн ар бирибиз бирибизге ушундай мудакалардай болуп, бирибизге кайрылып, бирибизге мындай кайрымдуу болуп, жокко көңүл бөлүп, ошо бу да жок экен дебей, илгери ошондой болгондой, баары эле бир казандан тамак ичип эле үйүндө болгон коңшунун баарын чакырганда, ошол нерсе ушул сөмөлөктө да баягы немеде айтылат да, жанагындай уламыштачы. Анан дагы экинчиси, түнү менен ошо жанагынтип ташты 9 ташты салса дагы, түнү менен ар колунан тапканын салса дагы, түнү менен байырчылердин тилек кылганы. Мына түнү менен алар отуруп эле ошол салып коюлуп тапкан жер жок экен да. Түнү менен жаратканга жалынган экен. Ушу биздин айылга быйыл ачачылыктан чыгып токчулук болсо экен, ачачылык каптаган экен да. Быйылкы жыл биз үчүн ага жолтоо жыл болсо экен, тумоо бучка кайтса экен, оору сыркоо болбосо экен деген тилектери кабыл болуп, ошол жылы уламышта айтат да, ошол айылда токчулук болгон экен. Ошол айылда оору сыркоо жок болгон экен. Мына көрдүңүздөрбү? Уламыш дейбиз. Бирок ошо уламыштын өзүндө кандай чоң сыр жатат да, кандай чоң касиет, ыйыктык болуп турат. Ошол жерден мына биз да азыр түнү менен тилек кылганыбыз чынында жан дүйнөдөн чыккан тилекти жараткан Кудайым кабыл кылат экен. Ар бирибиз аралаштырганда ушу элибизде барчылык болсун, элибиз жакшы нерсеге умтулсун, элибиздин ою агарсын, жергебизде тынччылык болсун, ынтымактуу болойлук, кыргызстандыктар бир түндүктүн астында болойлук деген биздин тилегибизди ушу жараткан Кудайым кабыл кылат экен да, эгер жан дүйнөдөн чыкса. Мунун ошол бул байрамдын айырмасы, өзгөчөлүгү ошо түнү менен бата тилек деген да, тилек кылганыбызда. Эң сонун азыркы учурда баардык эле адамдар тилек кылып жатат болуш керек. Мына ошол тилеги сөзсүз түрдө кабыл болсун деп айталык. Ал эми Жалалкан апа, сиз мына ошол каада салтты, Кыргыздын улуттук баалуулуктарын алып жүрүүчү катары, мына ошол каада салт, үрп адатты муундан муунга өткөрүүчү катары болуп эсептелип келесиз. Анан Умай апа деп атпайбызбы? Ооба, баардыгыбыз эле билебиз, баягы Умай эне, Умай апа деген сөздү, бирок анын түпкү нерсесин мүмкүн билбейт чыгарбыз. Негизи эле Умай апа ким болгон? Жана ошондой эле Умай апанын аткарган жумушу эмне? Негизи мындай да, биз мына Манас айылында, Манас тарыхый комплексте Айкөл Куту Умай Нуру деп коомдук бекме болуп иштеп келебиз. Мен да ошол жерде мүчөмүн. Анан азыр 2 жылдан бери токтоп турат. Анан мындай да, Умай эне, адам өзүңдү Умай эне деп мен мисалы айта албайм, Умай энемин деп. Бул сөз да оор сөз. Умай эне деп
умайыне деген бір бұл деген биіктік, бұл деген бұл арулық, бір тазалық. Біз ошо апалардың жолдығын умайчылық қасиетті қарманып жүрген ғана апам деп енемді айтам, өзімдічі. Бирок көп жерде ошо баягы алас кылып жүргөнгө байланыштуу баягы умай эне келди, баягы умай эне аластап атат дейт эмеспи? Ошондой кылып айтылып калат. Бирок мен өзүмдү мен айтканга да чын айтсам мындай жүрөгүм bir neme olup ketет да, кыйналгандай болуп кетем. Анткени умай эне деген ал бийик. Биз ошо апалар, азыркы апалар ошо умайчылык касиетти карманып жүргөн, ошо улуунун учугун улап жүргөн, элибизге жакшылыкты тилеп жүргөн, жаштарга акыл насаат айтып, келечек буунга үлгү болуп жүргөн гана умайчылык касиетти карманып жүргөн апалардын гана бирибиз деп айта алам да. Анан умай эне деген сөз чын айтсам ал улуу сөз, ал бийик. Умай эне аруу болгон экен. Анан биз ошо умайчылык касиетти карманып жүргөн апалардын бирибизде мен. Негизи эле ошол умай эне деген түшүнүк кайдан келген жана ошондой эле умай эне негизи ким болгон? Менин апам ар дайым менин колум эмес, умай эненин колу деп ар дайым бир нерсе жасаганды айтат да. Албетте биздин апаларыбыз айтып келген. Менин апам да ошо кичинекей балдар баягы назарлап калса, жол болсо ыйлап жүрөгү түшүп калып деп эле анан апам менин колум эмес дечи. Мына көрүңөрбү кандай бул ыйык бийик. Менин колум эмес, жол болсо менин колум дебейби? Жок, менин колум эмес. Умай эне Батмазур апанын колу деп туруп баягы ырымдагандагы, бирок ошондо да жаратканга кайрылган. Кудай өзүң шыпаңды бер. Эми кондур, мен бир себепкер, мен бир ортомчу деп, бирок ошону айтарда дагы умай эненин колу, умай эне Батмазур апанын колу деп айтып келген. Мен деле ошентип баягы умай эненин колу деп айтып келем. Анткени жанагы биз айтып өткөндөй жогоруда ошо умай эне деген бир улуу, бийик, ыйык бир умай эне болса керек. Ал деген көктө деп мен ойлойм, аруу апа деп ойлойм. Ошо аруу апага кайрылып биз биринчи айтканга, бирок анан кийин аруу апага, ошо мээрим апага, ошо эмден кондура турчу умай энеге кайрылып анан биз жанагындай ырым-жырымдарды жасайт. Ошондон бери ошо калып калган баягы умай эненин колу, умайчылык касиет. Эми жанагы эмден томдуп аткан ошо умайчылык касиет да, умайчылык касиетти карманып жүргөн апаларданбыз деп ойлоп, Кыргызстанга, бизге, өлкөбүзгө, кыргыздарга умай эне деген түшүнүк качан, анан кайдан келген? Бул дагы ошо мунун дагы терең сыры бар экен. Чында байыртадан эле алмыстактан бери эле бу дагы байыртадан эле азыр эле кече эле эгемендик алгандан бери эле биз умай эне анан деп калган жерибиз жок. Бул мен кичинекейимден эле мына канча жашка келип калып ошондон бери эле ошо апамдардын айтып келгенин билем. Бул деген байыртадан бери эле ошо мынакей жаратканга жалынып, анан умай эне колу деп, анан улук манакеден дарыгерчилик деп, анан эмден консун деп ушинтип айтылып келет. Байыртадан бери биздин ата бабаларыбыздан бери эле келаткан ыйыктык деп эсептейм. Ошого караганда бул биздин апаларыбыздан, тайнелебизден бери келаткан эле баягы жет ата деп коет го, жет ападан бери келаткан чоң бир ыйыктык касиет деп эсептейм. Ошонун жолун улап келаткан биз урпактарыбыз. Биз урпактарга, мына кичи урпактарга ар бир жакшы нерсебизди, ошо майчылык касиет болобу, жол болсо башка жана салттуулук, каада салт нускадагы жакшы жөргөлөрдүн баарын өткүзүп берүүчү биз улуубун азыр көпүрөөк болушубуз керек дагы. Биз ошо апаларыбыздан келаткан, тайнелерибизден келаткан, ата бабалардан уккандарды биз өзүбүз менен кошо ала кетпей, сөзсүз биз кийинки буундарга айтып турушубуз керек. Айтып турганга ошо силерде мына көпүрөөк болуп аткан мына телеканалдар болуп атат. Жол болсо дагы башка мындай тармактар аркылуу биз азыр чын айтыш керек, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, көбүрөөк кайрылып калдым салттуулук жакачы. Бурда да канча анчейин эмес болчу. Кийинки жылдары көбүрөөк басым жасалып, анын үстүнө быйылкы жылы дагы мынакей биздин
ажообуз аябай жакшы жыл кылып жанагындай адеп ахлактап аябай жакшы кабыл алды. Ошого карата да быйыл аябай көп иш-чаралар өтүп атат. Бул иш-чаралар өткөндө эмне? Биз ошо силердей болгон жаштарыбыз ушуну билип калса экен, биз келечек мына өсүп келаткан балдар жакшы тарбия алса экен деп деген эле ниет. Ошон үчүн быйылкы жылда аябай жакшы жыл кылып кабыл алды. Мына биз азыр бала бакчага чейин баратабыз. Баягы баланы тәрбиелөө албетте үйдөн, анан кийин бала бакчадан депчи. Мына бала бакчага барып атабыз. Ушу Айкөл Кото Майнур коомдук бирикмеси биз ушу элге билим берүү министрлиги, маданият министрлигинин астында ушундай бир чоң ишти жүргүзүп атабыз. Ошол чоң иштин ичинде ушу бала бакчадан баштап балдарга жомок айтуу менен, балдарга ушундай кичинекей балдарга ушу жакшы нерсени түшүндүрүү менен аракет кылып атабыз. Алардын ошо 20 бала отурса, ошонун бир 10 кичине да болсо бир жүзүмүн көкүрөгүнө бир киргизип алса дагы биз үчүн дегеле ата-эне үчүн чоң ийгилик деп эсептейм. Кичине да болсо бир үрөн себилсе экен дейм. Ошо үрөн себилгенге мына улуу муундун салымы чоң. Ошон үчүн баягы улуу муун өздөрүнүн ата-энесинен уккан, тайта-тайнесинен уккандарды сөзсүз ошо кичи муундарга өздөрүнүн балдарына деле жомок айтып, неберелерине деле жомок айтып, болбосо ушу жаштарга акыл насаат көбүрөөк айтса деп ойлойм да. Көбүрөөк айтып турса, баягы өзүбүз менен өзүбүз эле болбой, анткени өзүбүз менен өзүбүз болуп кеткен анда салттуу жоголуп кетет, унутулуп калат. Анткени силер көп нерсени билбейсиңер, биз билебиз. Биз өзүбүз менен өзүбүз эле айтпай койсок, сен айтпасаң, мен айтпасам ким айтат дегендей, албетте биздин парызыбыз катары кабыл алыш керек. Биздин энелик милдетибиз кабаттары, баягы кыска кыр күйдөн тыгүү жана башка дегендер бар да. Ошонун баарын энелер айтып, аталардын насаатын айтып турса, анда биз кыргыз элинин албетте төпкүлөгү түз, албетте кыргыз эли акылман, даанышман, салт менен жашаган, нарк менен жашаган, каада күткөн ушундай улуу элдин урпактары болгондон кийин биз дайыма башыбызды өйдө көтөрүп, биз кыргыз эли улуу элбиз. Кыргызстандыктар ушундай бир бейиштин төрүндө жашап атабыз. Ушуга тооба, топук, шүгүр деп жүрсөк эле, анда жараткан Кудайдын берекесин бизге берет. Ыраазычылык билдиребиз, абдан ыраазыбыз апа. Мына ошол келип куттуу студиябызды, андан сырткары мына ошол Ноорус майрамынын ачылышы менен бизди куттуктап, өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңиз менен келип бергениңизге дагы бир сизге эркин микрофон суналык. Дагы бир ирет куттуктоо сөзүңүз болсун Ноорус майрамына. Кагылайын кыргыз элим, кыргызстандыктар, бүгүнкү майрамыбыз баарыбызга кут болсун. Бүгүн кандай гана сонун күн болуп атат. 7 дуандын бардык жагында болуп атат. Ошо 7 дуанда айтылган каалоо тилектер, баталардын баары элибизге болсун. Жергебизде тынччылык болсун, дегиле дүйнө жүзүндө согуш болбосун, дегиле адамзатта жакшылык болсун. Анткени ар бир эненин тилеги ушул. Бар болуңуздар, бүгүнкү майрам, бүгүнкү каалоо тилек ар бир үй бүлөгө кабыл болсун. Кут, оомат, дөөлөт ар бир кыргыз баласы менен болсун. Омин. Айтканыңыз келсин. Мына ушундай ак келечек апалардын, ак калпак аталардын берген батасы сөзсүз түрдө кабыл болот деп айтабыз. Бизде таң эрте Умай апа, Жаңылкан Досалиева болду. Биз болсо берүүбүздү алдай улантабыз. Негизи Ноорус майрам бул ыйык майрам, ата бабаларыбыздан калган бизге мурас майрам деп коет эмеспи? Демек бул биздин ушул тамак ашыбыз болобу, өнөр жай болобу, жүрүм турумбу, жалаң гана жакшы тилек, каалоолордун баарын орундаткан ыйык майрамдарыбыздын сап башында турат. Сөзсүз түрдө бул майрамыбыз менен дагы бир ирет баарыңыздарды куттуктай өтөбүз. Ал эми биз берүүбүздү алдыга карай улантабыз.